Кыргызстан эл аралык иш-чараны өткөрүүгө толугу менен даяр болуп калды. Чолпон Ата шаарында ат майдандын курулушу толугу менен аяктаган. Ипподром кыска мөөнөт ичинде салынса дагы баардык коопсуздук талаптарына жооп берет дешет мамлекеттик экотехинспекциянын өкүлдөрү. 2014-жылы өткөн көчмөндөр оюнуна карата салынган ат майдан бузулуп, анын ордуна 10 000 кишилик ипподром салынды. Бул аракеттер бир гана азыркы иш-чарага эмес, келечекте да пайдасы тиет. Эгерде биз ушул көчмөндөр оюнунан кийин абдан заманбап технологиясы менен жабдылган маараке өтүүчү жайларды куруп алып, жана экинчиси ошол жайларды кургандан кийин албетте инфраструктура өсөт экен. Биз каалабызбы аны да жасайт экенбиз. Мына ошондой жаңы жакшы бүгүнкү дүйнөлүк талаптарга жооп берген жакшы заманбап жайлардын курулуп калганы ал Кыргыз эл үчүн, Кыргызстан үчүн кала турган нерсе. Алгач оюндарга 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышат деп расмий жарыяланса, бүгүнкү күндө мелдештерге катышуу ниетин 53 мамлекет билдирген. Алардын бардыгы аккредитациядан өтүп бүттү. Ал эми иш-чараны чагылдырууга бир катар өнүккөн өлкөлөрдүн абройлуу маалымат каражаттарынан 300дөн ашуун журналисттер келмей болду. Евроньюз телеканалы, Аль Джазира телеканалы, NHK телеканалы, CCTV телеканалы окшогондор бул оюндардын жүрүшүн, алардын баалуулугун, катышкандардын кимдер экендигин көрсөткөнгө абдан кызыгып атат. Демек, биз Кыргызстанды ушул оюндардын жардамы менен дагы бир жолу даңазалап, бул оюндар жөн жерден эмес, Кыргызстанда туруктуулук бар экендигин, туристтерге келе турган мүмкүнчүлүк, бардык шарттар бар экендигин далилдегендей. Бул кадрлар 2 жыл мурунку эл аралык мелдешти чагылдыруу үчүн келген журналисттер үчүн табылгыс сенсация жараткан. Тасманын каарманы Эдил Молдалиев быйыл да өз шакирттерин көчмөндөр оюнунда ат үстүндө түрдүү оюн көрсөтүүгө даярдады. Мындай саамалыктар элибиздин баатырдыгын, кыргыз маданияттын дүйнө элине таанытууга шарт түзөт дешет коомдук ишмерлер. Ал эми жазуучу жана драматург Марбайжиев көчмөндөр оюнуна карата белек даярдап коюптур. Атайын дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун эмблемасы түшүрүлгөн кутучанын ичинде Манас, Семетей, Сейтек эпостарынын орусча, англисче котормолору менен чыгарган. Анын айрымдары келген сыйлуу меймандарга тапшырылса, кээси ошол жерде сувенир катары сатыкка коюлат. Большевиктер келгенде эмен окусаңар көрсөбүз жапай эле кара кыз экенбиз. Октябрьский революцион үңкүрдөн анан кызыл желек менен чыгарылып туруп, андай эмес. Манасыбыз кайда? Залкар биздин музыка, культурабыз кайда? Маданиятыбыз. Айрыкча мына эки эмеге келгенде, спортко келгенде. Анткени дайыма кыргыздын жигит болуш керек. Жигит болуш үчүн күч кубатың болуш керек. Анткени эл журтуңду сакташ үчүн күч кубаттың ошо абдан керектүү нерсе. Иш-чараны өткөрүүдөгү баштапкы максат акырындап ишке аша баштады дешет уюштуруучулар. Себеби азыртадан эле көчмөндөр оюндарынын роликтери дүйнөлүк беделдүү телеканалдардан байма-бай көрсөтүлүп келет. Келечекте оюнду өткөрүү эстафетасын башка мамлекеттерге тапшыруу жагы да каралууда. Бул идеяны айрым өлкөлөр азыртадан колдой баштады. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун уюштуруу милдетин башка өлкөлөргө өткөрүп берүү идеясы мага абдан жагат. Иш-чара расмий жабылган күнү оюндардын символу Олимпиада сыяктуу башка өлкөгө тапшырылса жакшы болмок. Бул маселени катышуучу мамлекеттердин жетекчилери менен талкуулоого биз даярбыз. Белгилей кетсек, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эртең өз ишин баштап, 8 сентябрга чейин уланат. Анда 20дан ашуун улуттук оюндар боюнча мелдештер өткөрүлөт. Келечекте аларды Олимпиада оюндарынын катарына кошуу боюнча максаттар бар. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.